Суроо берүүгө үйрөтүүчү стратегиялардын дагы бир түрү бул 6В деп аталат. Бул дагы сын ой жүгүртүү ыкмаларынын алкагында иштелип чыккан. Эмне үчүн 6В деп аталат? Бул англисиндеги why деген суроонун биринчи тамкасынан алынган. Негизи ар бир мугалим өзүнүн каалоосу менен атап алса да болот болуш керек. Why кыргыз тилинен которулганда эмнеге, эмне үчүн, эмне себептен дегенди билдирет. Бул стратегиянын мааниси, мазмуну эмнеде? Эгерде эсиңизде болсо, бир кичинекей балдар ойногон оюн бар. Мисалы, бир бала келет, бир башка баланын жанынан айтат да, мен оюнчугумду сатып алчы деп. Экинчи бала айтышы керек, жок, сатып албайм, мага оюнчугумдун кереги жок деп. Биринчи бала болсо андан калбайт да, баары эле мага кереги жок дешет, менин оюнчугумдун, бирок сен баары бир сатып алчы дейт да. Экинчи бала болсо, жок, сатып албайм, мага оюнчугумдун кереги жок, сенин оюнчугуңдун буту сынып калдыр, көзү жок экен деп айтат. Ал эми биринчи болсо кайра эле, ооба, менин оюнчугумдун буту сынып калган, бирок баары сен сатып албайсыңбы деш керек да. Сен эмнеге сатып албайсың деп. Ушул оюнду элестетет да, ушул 6В деген ыкмачы. Эмнелерди күтсө болот бул ыкманы колдонууданчы, кандай натыйжаларга жетсе болот, кандай максатты көздөсө болот? Биринчиден, бул бир эле теманы алганда көп көрүнүштөрдүн байланышын тапса болот да. Бир суроонун аркасынан экинчи суроону бере берипчи. Экинчи жагынан, бул тиги же бул теманы түшүнүктүү өздөштүрүнүн мындай терең жаткан себептерин да тапса болот да. Мисалы, көп эле сабактарды, мисалы, мектептин программасында же болбосо жогорку жайдын программасында аябай көп сабактар бар да. Айрыкча студенттерди, мисалы, химия факультетинде окуса же болбосо тарых факультетинде окуса, ал бир караганда кереги жок эле сабакты окуп аткандай сезишет да. Мисалы, адабият сабагында окуп атса, эмне үчүн жогорку математиканы окуш керек факультетинде окуп атсачы. Ошондой кезге келгенде, ушул ыкманы колдонуу менен студенттерди, мисалы, ошол сабактын керектүү жактарын тапса болот да, ошону жардам берсе болот. Мисалы, болгондо да жөн эле айтпай, ай, бул сага керек окуунуң деп айтпастан, студенттерди ошол сабактын керектүү экендигин өзлөрү тапканга түртүш керек да, ошону өзлөрү таап билишине ындай шарт түзүш керек. Дагы бир артыкчылык жагы, мунун жана мындай бере турган натыйжасы, бул өздөштүрүүнүн жеке өзү үчүн маанисин аныктаганга жардам берет да. Студент кайсы бир теманы бул программада окуш керек, билиш керек, же болбосо бул экзаменге кирет деп окубастан, мындай жеке мен үчүн кандай пайдасы бар экендигин дагы ушул ыкманын жардамы менен түшүнсө болот. Дагы бир жагы, өтүлгөн тема боюнча белгисиз бир калган суроолорду аныктаса болот. Мисалы, чоң материал болсун, кызыктуу болсун, бирок ойлоно келгенде кайсы бир маанилүү деп, мисалы, окуучу же студент өзү жеке эсептей турган кайсы бир суроого бул текстте жооп жок болуп чыгышы мүмкүн. Аны өз алдынча издейт. Негизи эле сын ой жүгүртүү ыкмалары балдарды даяр гана маалыматты эч каршылык көрсөтүүсүз кабыл алып, мына баарын билем деп калбастан, негизи аларга кандайдыр андан ары өзүнүн билимин өз алдынча өрчүткөнгө түрткү бериш керек да. Алардын ыкмал жолдордун бири бул суроо берүү. Негизи бала биринчи кезекте өзүнө суроо бере алса, текстти окуп, жана башкаларга суроону узатса, же болбосо башкалардын суроосун укса, ошол аркылуу ошол алган маалыматын, билиминин дагы жетпеген эмнелери бар экендигин дагы аныктай алат. Бул дагы өтө маанилүү көндүмдүн бири болуп эсептелинет. Мисалы, химия сабагынан, мисалы, жогорку класстардагы же, чынын айтсам, так билбейм кайсы сабакта экени, химиялык кубулуштарды өтүп жаталы дейли. Балдарга тапшырма берилген, текстти окуп келиш керек. Текстти өздөштүрүп, мазмуну менен таанышып келиш керек. Сабакка келгенден кийин же сабакты окусаңыздар, окуп бүткөндөн кийин балдарды эки-экиден отургузуп, эки-экиден бөлүп тапшырма бересиздер. Бир бала суроо берүүчү болот, экинчи бала жооп берүүчү болот. Мисалы, биринчи бала же окуучу суроо берип жатат. Химиялык кубулуштардын окуп эмне кереги бар? Экинчи бала жооп бериш керек. Жообу бул мындай олуттуу сабак, олуттуу тема болгондон кийин негиздүү болуш керек. Мисалы, жаңы химиялык заттар кантип алынарын билиш үчүн ушул кубулуштарды окуш керек. Экинчи бала сурайт.
жаңы заттар кантип алынаарын билбей эмне кыласың? Экинчи бала жооп бериш керек. Азыркы кезде химиялык жетишкендиктерди билиш үчүн биринчи бала дагы эле андан калбайт. Химиялык жетишкендерди билип алып эмне кыласың? Экинчи баланын жообу химиянын менин жашоомдогу ролун билгим келет. Анын ролун билгенде эмне кыласың? Анын эмне кереги бар сага? Экинчи бала жооп берет. Үйдө, мисалы менин үйүмдө кайсы нерсе химиялык жол менен алынганын билсем дейм. Химиялык жол менен алынганын билип эмне кыласың? Эмне кереги бар? Экинчи бала жооп бериш керек. Кандай зыяны бар экенин билсем дейм, мисалы. Жана башка. Эми бул жөн гана үстүртөн мисал. Химиялык сабактан алгандан кийин ар түрдүү сабактарда түзүп алса болот буну. Мунун жакшы жагы шарттуу түрдө 6В деп бөлүнгөнү менен 6 гана суроо менен чектелбесе да болот. Бирок негизи 6дан кем болбогону жакшы. Бирок мугалим өзү байкаштырышы керек. Берип жаткан тексттин мазмуну канчалык бай, канчалык чоң, канча суроону болжоп мындай түзсө болот ушул боюнчачы. Баягы эки бала бири-бирине бирөө суроо берип экинчи суроо жооп берип атканда ар кандай болот да, мисалы кээ бир учурда бала жооп таппай калып, мисалы айтышы мүмкүн. Эмне үчүн деп сураса, эмнеге деп сурай берсе, ошого деп жооп берип коюшу мүмкүн, мисалычы, жооп таппай калат, жини келет мисалычы. Ошондой учурларды кантип чечсе болот? Биринчиден алдын ала балдарга эскертип койсо болот. Мисалы бизде ошого деген баракчасы болот депчи. Аны мисалы тактага илип койсо болот. Жоксо класстын эле тактасына ошого деп жазып койсо болот. Ошол жерге мисалы балдар мисалы суроо берди, суроого жооп бере турган бала мындай негиздүү жооп бербестен, түшүндүрүп чечмелеп айтып бербестен, ошого деп жооп берип койду, мисалы кыжыры келе түштү да. Ошол суроону доскага жазып коюш керек. Экинчи жупта мисалы дагы бир бала ошентип жооп берип койду, жообун таппай калды. Барчары ошого эмне кыласың деп жооп берип койду. Ошол суроону, кайсы суроого жооп албай калды, ошол суроону жазып коюш керек. Мугалим өзү жазса болот. Же ар бир балага тапшырып койгула, мисалы сен суроо бересиңби, жооп ала албай калдыңбы, ал суроону чыгып жазып кой деп. Мындай мугалимдердин практикасында бар, менин деле практикамда болгон. Кээ бир учурда, көпчүлүк учурда, мисалы бир эле топто ушул ыкманы колдонуп атканда, дайыма эле колдонбойсуң да, бирок бир семестр ичинде 2-3 жолу колдонсо болот. Баягы баракчага, ошого баракчасына акыркы кезде такы суроо жазылбай калат. Жоксо бир суроо жазылат, андан кийинкилер жазылбайт да. Эмне үчүн? Себеби деген ушундай суроого жооп бергиси келбеген учурга көңүл буруп коюу балдарды мисалы өзүн өзү кармоого, же болбосо өзүнүн мындай сезимдерин башкара билгенге да үйрөтөт. Себеби бул сабак эле да туурабы? Ошон үчүн сабактан жооп тапса болот. Анан балдарды өз ара көтөрүмдүүлүккө үйрөтөт. Суроону ким берди, эмнеге берди эмес, суроонун маңызына көңүл бурганга шарт түзөт. Мисалы бала ойлонуп калат, эмне үчүн жообун билбейм, балким мен текстти начар окуп койгондурмун. Балким чындыгында эле объективдүү бул текстте бул суроого жооп жоктур, ошону белгилеп койсо болот, мисалычы. Анан өзүнүн тажрыйбасына, өзүнүн практикасына таянып, текстти окуган маалыматтарга таянып, баары бир жооп издегенге, чыдамдуулук менен жооп издегенге түрткү берет. Себеби деген текстти окуп кетип, анан бир жолу эстегенде балким окуган баарын эсине келбейт. Бирок ушундай шартка туш болуп калса, жооп бериш керек, жооп табыш керек деген шартка туш болуп калса, окуп анан бир көңүлүнүн түпкүрүндө калып калган мазмунду дагы бала алып чыгат. Кандайдыр бир акыл эс жагынан, психологиялык жактан, эмоциялык жактан кандайдыр бала активдүү да болот бир жагынан, экинчи жагынан өзүн башкарганга да үйрөнөт да. Бул аябай жакшы ыкма болуп эсептелет. Негизи тапкычтык керек да. Балдарга айтыш керек. Бир жагынан балдар суроо бергенге дагы, жооп бергенге дагы эркин болот. Экинчи жагынан бир теманын чегинен чыкпайт. Бирок ошол эле учурда кандайдыр суроо болсо, баягы ошого деп кыжыры келе жооп берип, өзүнүн курсташы, классташы менен мамилесин бузуп отургандан көрө, жоксо таарынып калгандан, бири-бирин таарынткандан көрө кандайдыр тапкычтык менен жооп тапканга да үйрөтөт да. Бул
мындай көндүм негизи адамга негизи турмушта да керек өз ара мамиле түзгөндө, үй бүлөдө деле, достордун арасында деле, кесиптештердин арасында деле мамиле түзгөндө өзүн кармай билген, көтөрүмдүү болуу, ошол эле учурда суроону жоопсуз калтырбай кандайдыр тапкычтык менен жооп тапканга дагы үйрөтсө болот. Бул мындай эркин дагы бир четинен сабактын темасынан чыкпай, экинчи жагынан балдардын да эркин өзүн алып жүргөнгө, өзүнүн мамилесин көрсөткөнгө дагы жакшы көнүгүү болуп эсептелинет бул. Ушул 6В ыкмасын колдонгондо кандай талаптар бар? Сөзсүз түрдө балдар жупташып иштеши керек. Бул объективдүү талап да, себеби деген суроо берилгенде суроого жооп берген адам керек. Демек сөзсүз жупташып иштейт. Экинчи талап, ар бир суроо жооп жазылышы керек. Балдар өзлөрү жазат жупташып. Бир эле баракка мисалы суроосун берген бала өзү жазат, же суроону уккан бала суроону жазат, ал эми жоопту уга турган бала жоопту жазса болот. Өзлөрү бөлүшүп алса болот. Бирок сөзсүз түрдө жазылышы керек. Экинчи, бир жооп кайталанбашы керек, себеби маалымат көп. Бир суроо эки жолу берилбейт да, демек алардын жооптору ар башка болушу керек. Сөзсүз түрдө жыйынтыктуу болушу керек. Жупташып иштеп жатканда албетте мугалим пассивдүү түрдө катышкандай болот туурабы. Ал мугалим суроо бербейт, мугалим жооп бербейт. Бирок балдарды аралап, ким кандай суроо берип атат, ким кандай жооп берип атат карап, керектүү болсо кичине мындай жекече мындай өзү мындай керектүү нукка буруп, ишти башкарып турат акырындан. Бирок акырында ар бир бала, ар бир жуп өзүнүн эң кызыктуу суроосун айтышы керек. Өзлөрү чечет да, эң кызыктуу суроо кайсы, эң күтүүсүз же эң жаңы деген суроону алар жалпыга айтып, анан кандай жооп алганы, балким жооп аябай кызыктуу болгондур, жооп аябай башка ойго түртө турган бир жооп болгондур. Ошол жоопту жалпыга, класска айтып берет. Албетте бул жерде дагы эскертүү, жанагы жооп жана суроолор кайталанбайт. Мисалы биринчи жуп бир суроону берип анын жообун айтса, экинчи жуп дагы ошол эле суроону кайталабашы керек да. Бул үчүн мугалим уюштуруучунда эскертиш керек балдар. Суроолор көп болот. Силер бир гана суроону ачык айтып, анын жообун ачык жалпыга тааныштырасыңар, бирок кайталанып калбаш үчүн силер экинчи да бир суроону даярдап койгула. Эгерде силердин мурунку топ силер даярдап койгон суроону айтып койгон болсо, анда силер дагы бере койгонго экинчи сурооңор дагы даяр болуш керек, кызыктуу, күтүүсүз деген. Себеби балдардын ортосунда баягы суроо жооп түрүндөгү маек болгон кезде бир эле суроо кызыктуу же бир эле суроо аябай өтө маанилүү болушу мүмкүн эмес. Себеби деген мугалим даярданат да, кандай текстти даярдады, кайсы мазмундагы материалды берип атат, кандай суроолор пайда болушу мүмкүн, кызыктуу суроолор деп өзү болжойт да. Сөзсүз бир эки же андан көп суроолор болушу мүмкүн. Андыктан балдарды алдын ала даярдап койгула. Бул болсо балдардын маанайын бузбайт, жана айтып калды, мен жооп бербей калдым деген сезим пайда болбойт. Алар баардыгы тең активдүү катышканча, жандуу мындай тең катышканга мүмкүнчүлүк берет бул ыкма. Бул ыкма дагы суроо түзүүгө үйрөтүү жана жооп берүү ыкмалардын бири болду. Жалпы эле айтсак, суроого үйрөтүү өтө маанилүү. Биз турмушта ойлойбуз, суроо бергенди ансыз деле билебиз, билбегенибизди сурап алабыз деп. Бирок ошол эле учурда суроону туура коюу, так коюу дагы силердин ала турган жообуңардын так, туура болушуна дагы шарт түзөт. Бул аябай адамдын коомдо элге аралашуусуна, социалдашуусуна аябай зарыл болгон, керек болгон көндүм. Жана башында айтып кеткенбиз, негизи ойлонгон адам суроо бергенди да билет. Жана мугалимдердин ишинде көп мындай мисалдар бар. Негизи класста кайсы бала суроо бергенди билсе, так мындай негиздүү суроо берилгенди билсе, ал ой жүгүртүүсү да жакшы ошол бала, анан жалпы эле окуудагы жетишкендиги да ошол баланыкы жогору болот да. Бул жалпы мындай байкап жүргөн көрүнүш болуп эсептелинет.